Саламатсыздар, урматтуу кыргыз футболунун көрөрмандары. Сиздер менен кайрадан мен Футболбек. Бүгүнкү чыгарылышта Бириккен Араб Эмирлиги менен Кыргызстан беттешинде коргоочулардын катачылыгы жана андагы кызыктар тууралуу алдыда кеп козгойбуз. Бизге катталып видео менен бөлүшүүнү унутпаңыз. Биз көптөн күткөн оюн Мухаммед бин Заид стадионунда Бишкек саат боюнча 22:15 башталды. Башка чыгарылышта да айтып жүргөндөй эле Максим Лисицын коргонууга каттаган машыктыруучу. Ошентсе да бүгүнкү оюнга 3-4-2-1 тактикасы менен оюнду баштоонун туура көргөн. Оюнга чейин эле көптөгөн футбол эксперттери Кыргыз курамасы 2-номер менен оюн көрсөтөөрүн жана Араб Эмирлигинин катачылыктарынан пайдаланып гол киргизип кетээрин айтышкан. Бул курамага 2019 өткөн Азия кубогунда 3-2 эсебинде жеңилгенбиз. Бирок ал учурда биз үчүн бул жеңиш кетет оюн болуп, биз жеңилгенибиз үчүн уялган эмеспиз. Анткени оюнчулар оюндун аягына чейин күрөшкөнүн түз эфирден көргөнбүз. Ал эми бүгүнкү оюн эмнегедир окшошподу. Оюн башталганда Кыргыз командасы жакшы даярдык менен чыкты. Оюнчулардын биримдиги, машыгуулардын натыйжасы жана тактика боюнча түшүнүктөрү көрүнүп турду. Алгачкы мүнөттөрдө кыргыз оюнчулары активдүү аракеттер жасап, топту жакшы көзөмөлөп жатышты. Бирок топ тейлөө боюнча Бириккен Араб Эмирлиги алдыда болоору шексиз эле. Оюндун 15-мүнөтүндө Кайрат Жыргалбек уулу аркадагы оюнчуга пас берүүдө ката кетирип, Бая курамасынын Сухайлат оюнчусу эсепти ачып кетти. Бирок бул жерде катачылык бир гана Жыргалбек уулунда эмес. Туура ал топту алдыга деле узатып койсо болмок. Анткени мен кайталоодон көрсөк, ал топтун артынан Козубаев деле чурказа жетишмек. Бирок ал эмнегедир оюнчуга жол ачып, көзү менен жай гана узатып койгон. Жанында чуркап бараткан чабуулчуну карап тура бериш бул коргоо үчүн жакшы иш эмес. Дегеним кыргыз футболунун эмгеги сиңген оюнчулардын бири Тамирлан. Курама үчүн эң көп беттеш өткөргөн оюнчулардын катарында. Башында практика жок деп тим койгонбуз, бирок бул оюнчу азыркы тапта 40тан ашык оюн өткөрүп койду. Айтор кийинки беттеште анын ордуна башка оюнчуну караштыра берген туура деп эсептейм. Бая курамасынын экинчи голу оюндун 36-мүнөтүндө кирди. Бул гол кыргыз футболчулар үчүн адаттагыдай эле көрүнүш, таң калуунун кереги жок. Оюндагы бурулуш 70-мүнөттөн башталды. Машыктыруучу оюнда жакшы ойноп жаткан Гүлжигит Алыкулов менен Жоэл Кожону албаштырып, өз эксперименттерин баштады. Бирок ал натыйжа берген жок. Тескерисинче 86-мүнөттө кайра Валерий Кичин алмашууга чыгарып, ордуна чабуулчу Максат Алыкуловду чыгарып салды. Ал эми биздин дарбазага киргизилген 3-үчү голго сөз жок. Бул шедевр. 3-0 эсебинде аяктаган оюн Лисицинге катачылыктар дагы эле бар экенин жана анын үстүнөн иштөө керек экенин көрсөттү. Маселен 5 коргоочу менен оюн көрсөткөнүбүзгө байланыштуу 3 мыкты коргоочуну коюу керек экенин ачык көрүнүп турду. Ансас келгенсип ишенимдүү деп жүргөн бир ауызман дагы жаракат алып калды. Машыктыруучунун иши тууралуу. Максим Лисицин коргонуу жана жарым коргонуу позицияларын туура талдаган. Туура түшүнүү керек, татыктуу оюнчулар азырынча ушулар жаңы муун өсүп жетели элек. Машыктыруучунун алып барган иштери жакшы жана ал кураманы кайрадан курап жатканын эстен чыгарбайлы. Бирок ошол эле учурда кураманы таанып билип, катачылыктарды жоюу үчүн 4 беттеш жетиштүү го деп ойлойм. Кантсе да буга чейин Кыргыз премьер-лигасында машыктыруучу болуп, оюнчулардын дараметин билет. Бирок айта кетчү маселе ал койгон тактика менен ойноп. Кээ бир оюндарда гол киргизип жатканыбыз кичине да болсо кубандырат. Бирок машыктыруучу борбордук жарым коргонуу канча маани бербегени капаландырат. Эдгар Бернхард кеткенден бери жакшы борбордук жарым коргоочуну көрө элек. Айтор кыскача айтканда кыргыз футболунун тактикасы кичинен кожого чейин гол жеткирип гол киргизүү. Бирок жарым коргонуу бөлүгү аксап турганда топ кожого жетиши кыйын. Ал эми оюнчуларга берилген баа. Оюндун мыктылары Гүлжигит Алыкулов топту алдыга сүрөгөн вингер оюнчубуздун бүгүнкү оюну жакшы жүрдү. Аны алмаштыргандан кийинки натыйжаны көрдүк. Жоэл Кожо негизинен жакшы оюн өткөрдү. 1-1 чыккан учурда гол киргизип кеткенде оюндун угу кичине да болсо өзгөрөт беле ким билет. Валерий Кичин коргонууда аягына чейин ойноп, аны менен кошо Эрмек Кенжебаевдин артын жаап коргоп турду. Жана борбордук жарым коргоочулар Альмардан Шүкүров менен Адилжан Абдрахманов акыры аягына чейин качыкканы тамганча беттешти. Оюнун начар оюнчулары Кайрат Жыргалбек уулу. Анын биринчи кирген голго түздөн түз сериясы бар. Жана ал кийинки беттеште чыкпай турганы турган иш. Тамирлан Козубаев өзү негизи жакшы оюнчу, бирок курама команда үчүн ойноо анын иши эмес өңдөнөт. Буга биринчи кирген голго болгон көңүл кошмо меле далил. Ержан Токотаев. Буга чейин Токотаевди оюнчулардын мыктыларына кошуп келгенбиз. Бирок бүгүнкү оюнда ал өз клубунда оюн практикасын албаган айдан ачык көрүнүп турду. 2 кирген голду тең каршылаштар алыстан узаткан. Буга чейин мындай топторго Ержандын көрсөткөн реакциясы жакшы эле. Мүмкүн анын ордуна кийинки оюнда Султан Чумоев же Марсель Исламкулов чыкса керек. Чын-чынына келгенде эсеп бүгүнкү оюндун кандай болгонуна далил эмес. Себеби Кыргыз курамасы Араб Эмирлиги менен тең тайлашып эле ойноду. Болгону бул оюнда ийгилик бизге жылмайган жок. Индивидуалдык катачылыктар жана чабуулдагы катачылыктар оюндун угун буруп салды. Кыргыз курамасынын кийинки беттеши 19-ноябрь күнү Бишкекте саат 21:00 Иран курамасы менен болот. Ал оюнда жок дегенде минималдуу эсепте жеңилсек деген ойдобуз. Катачылыктар өтө көп жана анын үстүнөн иштеш керек. Кайран гана эл, кайран гана мамлекет, кайран гана мурдуңа бокс сүйүп келген кыргыздар дагы тарткылыгың алды экен. Белиңди бекем байлап туруп чыдагын. Өзүңдүн зөөкүр уулдарыңа, өзүңдүн зөөкүр кыздарыңа. Рахмат.